Assalamu alaikum urmatlı bir tuğanlarım, urmatlı Kırgız elim, maqtançaq tuğanыңar dağı çıktı, tak işte maqtanğanımı göңül boru koyğula tuğanlarım. Mına onday dollarlardı beretti men bir tuğanlarım. Şunda жақşı görüp biri beretti. Nalı kuylar alalögen akçanı mağa biri verişetti şuntu tuğanlarım. Bul akçanı kim verdi deysler, mına kalınlığın qarap koyğula. Ol jerde 2300 dollar. Bunu meni murдағы жогорку кеңештин спикери, сиздер билесиздер. Акматке Келдибеков деген жигит бар, министр болуп жүргөн, кыскасы финансист, экономист, ушундай бир кыргыздын чыгаан жигити деп эч коркпой эле айта элем. Чыгаан жигит экен. Мен дагы сиздерге окшоп телевизордон көрүп, баягы средства массовый информациялардан көрүп алып бул бир болбогур жигит окшойт десем, чын айтайын, акча берген үчүн эле эмес. Мен возрастым ушундай, биз карап туруп адамдын ким экенин 80% билип коебуз да. Чында эле бул мамлекетчил, мамлекеттин эли журтун ойлонгон жигит экен. Болбосо мен аны тааныбайт болчумун. Ушу Facebook'tan көрүп, телефонун билип, чакырып ушул акчаны берди. Ага, жакшы кылып атыпсыздар. Жалпакташ туугандар, өзгөндөгү жалпакташ туугандар жакшы кылып атыптыр. Аларда менин тууганым, кыргыз элинин ар бири менин тууганым, өзбеги дагы, орусу дагы деп бул мамлекетчил жигит экен да чындыгында. Ушундай жигиттерибиз көп болсун дейм туугандар. Акматбек экөөмдүн мен да көп эл журттун патасын алган кишимин азыркы күндөрү. Көп карапайым элимин патасын алдым. Мен да патам тиет Кудай кааласа. Ошо тилек максаттарына жетип, элдин уулу болуп эсен жүрсүн. Мына менин көзүмчө эртең учуп кете турам болду. Ошо Алайда туулуп өскөн жеринде сел жүргөн экен, ошол жака бир караштырып жардам берейин деп кетти. Мынандай мамлекеттик иште иштейби, иштебейби, ушундай балдарыбыз көп болсун дейм. Албетте чындыгында эле мында кыргыз өзү жаманы жок да, чында эле жаманы жок. Кээде эле чокулаша кетебиз, болбосо бизден өткөн эл жок, бизден өткөн эл жок, ынтымак эл. Кыргыз элим билесе ушу болгон эле байысында, бай болсо эле берешен эл бул, мәрт эл. Мына өзүңүздөр мына жалпакташ жөнүндө көбүңүздөр билесиздер туугандарым. Былтыр дагы 25 миллиондай акча чогултуп, президент колдоп кетип, мамлекет колдоп кетип, 5 километр асфальт кылган жол туугандарым. Мына быйыл дагы мына менен уже 17 миллион сом акча жыйнап койдук. Бир 8 миңге жетпеген эл туугандарым. Муну эмнеге мактанып атам? Ушу калган элибиз дагы ушу үлгү алса экен деп айтып атам. Анткени өткөн мезгилде бул министрлерге, президенттерге, депутаттарга, акимдерге эле коюп койбой, кээде кичинеден кыбырап койсок жаман болбойбуз. Ушул жолдор менен бүт өнүккөн өлкөлөр ушундай жолдор менен өнүккөн туугандарым. А жалпакташ элим менен мен сыймыктанам. Анткени карапайым эл, малчысы бар, дыйканы бар, ишкери бар. Ошолор биригип быйылда мына 17 миллион жыйнап коюшту. 1 августка чейин бир 30 миллион жыйнайбыз деген тилектери бар, Кудай кааласа туугандарым. Бул эл бир эле ошондой иштер менен чектелбейт. Мечиттеринде эле өздөрү сала берет, азыр бүгүнкү күнү спорт залдарында эле сала берет, жарыктандырып, баягы айылдар аралык жолдорунда эле жасап аткан ушундай бир өзүнчө ойгонгон эл пайда болду. Ошол элден үлгү алса экен дейм сиздерди дагы. Мына Баткенский событияда дагы резкий биринчилерден болгон, пандемия учурунда биринчилерден болуп ошо элине бекер дарыларды бердирген, скорый автомашиналарды бердирген эл ушул Жалпакташ Куршап деген эл туугандарым. Мына жада калса ошо жолго деп чогулткан миллион сом акчасын Түркияга которуп, Түркиянын тышкы иштер министри дүйнөлүк форумда Кыргызстан, Жалпакташ, рахмат деп сүйлөдү, көрдүңүздөрбү? Жалпакташ мындайча айтканда жөнөкөй бир карапайым элдер керек болсо Кыргызстандын атын чыгарганга жарады. Ошондуктан урматтуу bir туугандарым, ар бирибиз колубуздан келишинче кыйналбай, анча-мынча кичинекей социалдык объекттерибиздин ремонтуна, же болбосо башкасына, суупусуна элибиз ойгонуп кетсе абдан жакшы. Мисалы мына Нарын областында, Нарын шаарына, например, жакшы ишкерлериңиздер бар экен. Мына Жумабек Салымбеков деген 50 миллион берди. Сергей Ибрагимов деген 200 миллион сом берди. Эми туугандарым, мен бирден коюңарды жокко чыгарсаңар, Нарын областында полностью асфальт болот да, түшүнүп атасыздарбы? Туугандарым, эми
Birbiribizге жардам берейлик, көмөк берейлик. Ошентип иштерибиз ийгиликтүү болсун. Мен дагы айтып коеюн, ушу Жалпакташка таластын элдеринен анча мынча жардам берип атат. Көрдүңүзбү элибиз кандай бирдиктүү. Мына Базар Коргон районунан, эми Жалпакташ каякта? Базар Коргон. Ошол жактан бир эки жигит, аттарын унутуп калам да ушундай. Ысык көл областынын Тоң районунан бир жигиттер акчаларын салып атат. Мынакей тала түздө жүргөн балдар, жерибиздин, элибиздин ата мекен дегендин кадырын билгендер көп экен. Биз ошондой жакшы элбиз. Жаманаттуу болбойлук туугандарым, ынтымак болойлук. Ушундай иштерге кирише берелик. Калганыңыздар тоже бизге жардам беребиз десеңиздер, биз сырт четте калбайбыз. Рахматыбызды айтабыз, патабызды беребиз. Сиздин айылда да ошондой иштер башталып кетсин элем деп. Сиздерде башталып калса, албетте Жалпакташ эл дагы жардамга келет. Жалпакташта дагы жакшы акыл эстүү кыздарыбыз, балдарыбыз көп, Кудай кааласа. Ошентип чоң чаран өлкөбүздү көтөрөлү деген ниет. Акматбек Келдибек иними болсо, ошо дайым өмүрү узун болсун, элдин уулу болуп эсен аман жүрсүн.